келин болгону биринчи жолу кыз кууп келдим. Жаш жеңелердин бири болгондуктан мени гулянкага кошкон болчу. Подругалар алыс жактан келе албай калышып, бир чети подруга, бир чети жеңе болуп жүрдүм. 2 жаштын күнү санаттан фуршет менен башталды. Сонун кылып стол дайындап коюшуптур. Ырдап бийлеп 2 жашка калуу тилектерибизди айтып, гулянкабызды улап, үйдүгөбүздө акырындык менен чыктык. Традицияны бузбай Кировкадагы водохранилищеге келип дагы токтодук. 2 жаш болсо аябай бактылуу, чындап эле ушул күн келдиби деп ишене албай жүргөн кези. Көптөн күткөн күн сонун болуп кирип келдик. Баардыгы күтүп жатышкан экен. Дос балдары келиндин көрүндүгүн алды. Соодалашпай эле сразу 5000 менен чечилип кетти. Бул жерлерде эң бактылуу көз ирмемдер деп айта алам. Бул бактылуу көз ирмемдер эч качан унутулбайт деп ойлойм. Майлуу сүттүү келин болсун деп сары май салынып, көшөгө кирип ак чоолук салынып жатат. Кызыбыз эми келин болду. Келинди келгенде көр демекчи, караңыздарчы, кызыбыз канчалык сулуу, бактылуу болуп турат. Чачылгалар чачылып, биз терип жатабыз. Күйөө балабыздын достору, негизи эле Покровканын жигиттери аябай кыйын балдар экен. Бизге сонун сый көргөзүштү. Мага негизи кыз кылган аябай жакты. Мынчалык вниманияны эч жерден көрө элек болчумун. Молдо келип 2 жаштын никеси да кыйылды. Биз кайрадан ырдап, бийлеп сонун отурдук. Менден дагы улуу жеңелер кууп келген болчу. Жолугумду салын алдым. Кийиттер кийгизилип, приздер берилип, биз кызыбызга таштай катып, суудай сиңдеп, балта менен таш бастырып, калуу тилектерибизди дагы айтып, үйүбүзгө кайттык. 2 жаш бактылуу болсун.